Жаз келгенде эле өзгөчө мына ушул келечекке кадам таштоо, келечекте ким болуу керектигин тандоо сыяктуу алдыбызга чоң бир максаттар коюлат. Өзгөчө 11-класста бүтө турган жана быйыл абитуриент болуп борбор калабызды көздөй келе турган жаштар үчүн. Ал үчүн эң алгачкы кадам бул мектептен жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүү жана ал жактан жогорку балл алуу. Мына ушул багытта биз бүгүнкү коногубуз менен маектешели деп турабыз. Жаңы шарттар барбы, кандай жоолор кирди, жылдагыдан айырмасы кандай болот? Айтор мына ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн оош кыйышы, күнгөй тескей жөнүндө көбүрөөк кеп кылалы деп турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал үчүн биз студиябызга билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун коомчулук менен байланыш боюнча адиси Батыракиева Чынар эжекебизди чакырганбыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач өтүп кеткен 8-март байрамыңыз менен куттуктайлы. Өтүп кеткен байрамдар менен. Бирге болсун дейле. Дайыма эле ошол аял затынын көркү болуп, аял затына берилген бардык бакыттарды каалайбыз. Биздин студияга кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Күндүн суугуна карабастан, аба ырайына карабастан бизге келип бергениңиздер үчүн да терең ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле жалпы республикалык тестирлөө жөнүндө сүйлөшсөк, Ооба. Жалпы республикалык тестирлөө дегенде эле албетте баягы 11-классты бүтүп аткан же болбосо 11-классты окуп аткан окуучулардын эки көзү төрт болот. Себеби алар быйылкы жылдан калбай ушул жакшы бир окуу жайга тапшырып алсак деген ниетте. Анын тартиптери, жол жобосу жана ага чейинки даярдыктар сиздердин жардамыңыздар кандай болот? Ушул тууралуу кененирээк кеп кылалы. Алгач быйыл ушул жалпы республикалык тестирлөөгө өзгөрүүлөр кирдиби? Ушул багытта сүйлөп берсеңиз. Чоң рахмат, сиздердин дагы ушундай жакшы маанай менен тосуп алганыңар үчүн кубанычтамын. Жалпы республикалык тест жөнүндө айта турган болсок, азыркы учурда каттоо башталды десек болот. Жыл сайын ушул өтүүчү жөрөлгө эмне үчүн өткөрүлөт? Анткени себеби ушул тест аркылуу жогорку окуу жайларда окуусун улантып окуп кете ала турган балдарды тандоо да максатычы. Ошол себептен жыл сайын жалпы республикалык тест май айында өткөрүлөт. Быйыл дагы 15-майдан 20-майга чейин өткөрүлөт деп турабыз. Бирок тесттен өтүү үчүн алгач каттоодон өтүш керек да. Мына 26 февралда каттоо башталды жалпы республикалык тестке. 3 апрелге чейин уланат. Ошондуктан азыркы ушул абитуриенттерге, окуп жаткан бүтүрүүчүлөргө кулак кагыш, каттоодон өтүш керек. Ар бир окуп жаткан бүтүрүүчү класста же болбосо бүтүрүүчү курста, колледждерде окуп жаткан абитуриенттер алар окуп жаткан жеринен каттала алышат. Ал эми мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү кайсы бир себептер менен былтыр окууга өтпөй калса, же болбосо катышкан эмес болсо, алар дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Каттоодон өтүүгө алар райондук же шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө кайрылышы керек. Мөөнөтү 26 февралдан 3 апрелге чейин. Демек, мектептерде ушул 21 марттан баштап каникул башталат. Ошол убакытка дагы калып калбай, 20-сына чейин каттоодон өтүп койсо деген тилек айтат элем да. Кийин убара болуп калбайчы. Анткени себеби каттоодон өтмөйүнчө адам тестке катыша албайт. Сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө биринчи каттоодон өтүш керек. Андан кийин гана биз ошол ар бир катталган абитуриентке атайын ушу дептерлерин, болгон материалдардын баарын даярдап, ушу мүмкүнчүлүк түзгөнгө ордунан өйдө даярдап мүмкүнчүлүк түзөбүз. Демек, ошондуктан катталуу бул абдан маанилүү. Негизи быйылкы жыл, мисалы мурдагы жыл 110дон жогору болгон, быйылкы жылда кандай балл каралып атат? Мындайча айтканда орто эсеппен алганда. Акыркы жылдары ушул эле 110 балл болуп босого баллы деп айтабыз. Биз ушул чектелген босого балл министрлик тарабынан коюлат. Быйыл деле ушундай болуш керек балким да. Эми бул босого баллдын чеги эмнеден байланыштуу, эмнеден көз каранды? Бул жанагы балдардын негизи жалпы тест тапшырганына жараша болот да. Ошол анан жогорку окуу жайлардагы орундардын санына, адистиктердин санына байланыштуу болот да. Неге ошонун баарын анализ жасагандан кийин ушул балл аныкталат. 110 балл туура деп табылган, ошонун баары анализделгенден кийин. Ооба. 110 балл бул эми мындай орто окуган окуучу деп айтсак болот да. Эгер андан төмөн болсо, демек окуусун жакшы ийгиликтүү улантып кете албайт да. Эгер 110 балл болсо, албетте канчалык 110 баллдан жогору болсо, ошончолук жөндөмү көбүрөөк да. Ал эми 110 балл бул баягы
3-кө окуган, мындай орто окуган бала деп айтсак болот да. Негизи мындай дейт го, ийгиликтен дагы көз каранды болот депчи. Себеби дегенде мындай тааныштар айтканда же болбосо былтыркы убакытта мындай болгондо жакшы окуган абитуриент, мисалы жакшы окуган бүтүрүүчү, ал ушул жалпы республикалык тестирлөөгө киргенде кадимкидей туура эмес бала алып калган учурларда кандай болот? Ал ошол боюнча эле калып калабы? Же кандайдыр бир дагы башка мисалы жолдору барбы? Ооба, жолдору барбы? Негизи тестти бир эле жолу тапшырса болот, бир жылда бир эле жолу кайрадан кайталап тапшырууга болбойт да. Ошондуктан эми ар бир тест болобу, экзамен болобу бул сынак. Демек бул кандайдыр бир сыноо десек болот да. Ошол учурда өзүңдү кармап, жакшынакай болуп, баягы толкунданбай, мындай өзүңдүн болгон оюңду чогултуп топтоп туруп, болгон аракетиңди жасап аткарышың керек да. Бул бардык эле нерсеге көз каранды, бирок тесттин жакшы жагы экзаменге салыштырмалуу. Мисалы үчүн сен маңдайыңда карап отурган 4 адам жок да, ошолорго жооп бере турганчы. Бул өзүң бир аудиторияга кирип атайын орун берилет. Ошол орунга барып отуруп, анан ал мөөнөтү да узагыраак. Экзаменде мисалы үчүн 1 суроо 2 суроо болсо, тестте 150 суроо, мөөнөтү дагы 3 сааттан ашык, 3 саат 35 мүнөт. Демек кайсы бир учурда өзүңдү бир толкунданып атсаң дагы ошол өзүңдү бир кармаганга мүмкүнчүлүк болот да. Ооба, андыктан биздин теле-көрүүчүлөрүбүзгө дагы ошол ата-энелери же болбосо бүтүрүүчүлөр көрүп аткан болсо, анда сөзсүз түрдө аларга да айтып өтмөкчүбүз. Толкунданбай өзүңүздөрдүн билимиңиздердин баардыгын ошол жака берсеңиздер болот деп. Негизи эле мындай да, бүтүрүүчүлөр мисалы тест тапшырып атпайбы? Ошол учурда негизи сиздин жеке өзүңүздүн оюңуз боюнча тест тапшыруу жеңилирээк болобу же сөзсүз түрдө ошол мугалимдин алдында айтып берүү мындай сынактын сапаттуулугун береби? Эми бул жерде албетте ар кандай учурлар болот, бирок тест менин оюмча бул мындай комфорттуураак да, мага болмок, балким экзаменге караганда, анткени себеби эми кээ бир адамдар сөзмөр болот, кээ бир адамдар андай эмес, кээ бир адамдарга көбүрөөк убакыт талап кылынат деген нерсе да. Анан экзаменде мисалы үчүн 3 суроо болсо, балким ошол жерде мындай жана сиз айтып аткан повезет, не повезет деген көбүрөөк болушу мүмкүн да. Ошол суроону билип жооп берип каласың, балким жооп бербейсиң. Ал эми тестте 150 суроо, демек уже көбүрөөк суроолорго көбүрөөк тапшырманы аткарганга аракет кыласың да. Анан экзаменде болсо, эми албетте бул адамдык фактор бар. Эң эле чоң минусу ошол да. Балким сен экзаменаторго кебетең жакпай калабы, же дагы бир жөн эле субъективдүү бир нерсең жакпай калып эле ошон үчүн дагы төмөн же наоборот жакшы баа алып калышың мүмкүн да. Ал эми тест бул объективдүү, бул стандартташтырылган, баары үчүн бирдей. Ошол себептен көп масштабта, көбүрөөк учурда бизде эми жыл сайын 50 миңге чукул адам тапшырып атат жалпы республикалык тестте. Ошондуктан мындай масштабтагы, мындай сандагы адамдар үчүн бул тест өтө эле ыңгайлуу форма болуп эсептелет. Жалпы республикалык тесттөөлөрдөн өтүү үчүн жылдагыдай эле тартиптер колдонулабы же быйыл өзгөрүүлөр кирдиби? Өзгөрүүлөр жөнүндө айта турган болсок, негизи жалпы республикалык тесттин өткөрүү форматы, максаты бүт баары эле ошол былтыркыдай эле калды. Бирок албетте жаңылыктар дагы бар. Бул биринчиден ар бир 3 жылда тендер жарыяланып турат да тестти өткөрүүгө. Быйыл дагы ошол келерки 3 жылга тендер жарыяланды дагы. Ошондо суммасы жана төлөм акысы катталыш үчүн кайсы бир төлөм акысын төлөш керек. Ошол сумма бир аз жогорулады. Эгерде былтыр 320 сом болсо, быйылдан баштап 370 сом болот. Бул биздин жана тегерегистей коомдогу социалдык экономикалык абалга байланыштуу болот. Бул ушул сумма келерки 3 жылдын ичинде өзгөрбөйт да. Кандай болсо дагы ушул 370 сом болуп кала берет. Бул биринчи өзгөрүү. Андан тышкары предметтик тесттердин саны. Эгерде былтыр буга чейинки жылдары 6 предметтик тест бар болчу. Химия, биология, физика, математика, англис тили жана тарых деген ушул 6 кошумча предметтик тесттер. Бул ар бир адамдын ушул тапшырган адистигине жараша болчу да. Ал эми азыр быйылкы жылдан баштап филологиялык адистиктер үчүн, ушу тил багытына тапшыра тургандар үчүн кыргыз тили жана адабияты жана орус тили жана адабияты деген кошумча предметтик тест киргизилип жатат да. Демек, быйылкы жылдан баштап уже 6 эмес 8 тандоо предметтик тест кошулуп жатат.
Ушул эң эле чоң өзгөчөлүгү ушул Ушулар болот. да. Негизи эле мисалы сиздер анализ жүргүзөсүздөр да статистика кылып анан жалпы эле мисалы кандай өнүгүү болуп жатат? Мисалы сиздер карап өтөсүздөр да, туурабы? Жылдан жылга мындай өнүгүү барбы же кайрадан эле артка кетүү болуп саналабы? Кандай деп ойлойсуз? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Эмнегедир ушул албетте эми азыркы коомдогу болуп жаткан нерселер баягы балдардын азыраак китеп окуганы, баягы билимге азыраак умтулуп атышат деген бир ушундай ойлор бар да. Анан бирок жалпы республикалык тесттин көрсөткүчтөрү дагы бир өзүнчө бир мындай цифралар, өзүнчө дагы бир маалыматты бериши мүмкүн да. Анан бир учурда балким ушул төмөндөп кетишет дегенине мен дагы макул болчумун да. Тестти 2002 жылдан бери өткөрүп келатабыз. Кудай буюрса быйыл 19-жылы 19 жолу өткөрдүк. Анан жыл сайын акыркы жылдары мындай жакшы положительный оң динамика бар да. Өсүү багытында. Анткени себеби тесттин орточо баллы бир аз жогорулады. Демек бул жалпы республикалык тестти тапшыргандар мындай олуттуу көз караш кылып атышабы же баягы даярданууга басым жасап атышабы, билим керек экен ушул деген нерселерге көбүрөөк басым жасап даярданып башташтыбы деген бир ой бар да. Андан тышкары эгерде жана 110 балл деп сиз айтып кеттиңиз, ошол чекти мурда 40%дан кичине жогорураак же 50%га жакын адамдар тапшырган болсо, өткөн болсо, былтыркы жылдын көрсөткүчү боюнча 62%. Эгерде 44.289 адам тестти тапшырса, алардын 62%-ы 110 балдан жогору алышты да. Бул буга чейин мындай эч качан андай цифра болгон эмес. Демек, жакшы бир оң өсүү жагында бир динамика бар деп биз дагы кубанып турабыз. Демек, билим берүү тармагында дагы учурда ошо өсүү болуп жаткан учур экен. Анан балдардын дагы окууга болгон умтулуусу же болбосо ошол жалпы республикалык тестирлөөгө болгон даярдыгы дагы күчөп аткан болуш керек э. Негизи эле жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо деп айтып өтпөдүкпү? Сиздер тараптан кандай даярданасыздар? Кандай даярдайсыздар окуучуларды? Биз окуучуларды даярдабайбыз. Анткени себеби эми бул туура эмес болуп калат да. Эгерде биз өзүбүз тест өткөрүп, анан кийин ал даярдыкка баары тең катыша албайт да. Ошондуктан биз атайын курстарыбыз жок. Бирок баардыгы үчүн бирдей шарт түзүп беребиз даярдануу үчүн. Кайсыл эмнелер аркылуу? Бул биринчиден колдонмолор. Эң эле башында ошо каттоодон өткөн ар бир абитуриент колуна акысыз китепче алат. Ошол китепченин ичинде жалпы тесттин максаты, эрежелери, ар бир жанагы тесттин бөлүмдөрүнүн тапшырмалардын мисалдары, аларды кантип чыгарыш керек кеңештерден өйдө бар да. Бул биринчи нерсе. Андан тышкары акысына сатып ала турган колдонмолор бар. Акыркы жылдары аябай бул популярдуу нерсе. Бул элдер сатып алып, бизден офистен алып кетишет да. Ага кошумча онлайн сынак тести акысыз биздин сайтта 3W Testing KG сайтында, ушул Кыргызстанда азыр эми мобилдүү интернет баарынын эле колунда бар. Ошондуктан бардык адам ушул 3 варианты, 2 варианты бар, текшерип көрсө болот. Кошумча дагы акысына өтүүчү сынак тесттер дагы бар. Демек, бизде эки бир түрүн сунуштайбыз да. Андан тышкары ошол эле сайтта 3W Testing KG сайтында видео сабактар, мурдагы жылдардын чыгарылышында колдонмолор бар. Анан дагы бир бул жылдын өзгөчөлүгү кыргыз тилинде азырынча, жалаң кыргыз тилинде илим онлайн платформасы менен биргеликте атайын видео курстарды даярдадык. Ушул негизги тесттин бөлүмдөрү боюнча ушул илим сайтында жана биздин сайттан кирип ошол тесттен өтсө болот да. Кудай буюрса 14 марттан баштап иштеп баштайт. Негизи эле балким учурда региондордо көрүп жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө ошол азыркы айтып өткөндөй эле сайттарга кирип, ошол жерден дагы кененирээк маалыматтарды билип, ошол эле азыркы учурда интернет айдыңы деген бар да, сөзсүз түрдө даярданып, азыртан тарта даярдана бериңиздер деп айтмакчыбыз. Ал эми сиздер ушул интернет жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Сиздер түзгөн жолдордун баардыгын тең ошол баягы тестке катыша турган окуучулардын, абитуриенттердин баардыгы тең эле ошол интернеттен ала алабы? Ооба, жолдор биздин сайтта бар. Биринчиден ошол жана биз берип аткан ар бир каттоодон өткөн
абитуриентке ошол атайын китепче берилет, ошонун ичинде жол жобосу, эрежелер баары тең жазылган болот. Андан тышкары каттоодон өткөн абитуриент колуна кабарлоо баракчасын алат. Ал кабарлоо баракчасында качан, кайсы күнү, кайсыл жерде тест тапшырат, ошол маалыматтар берилет. Тестке кирүү талону берилет. Демек ошого жараша ушул уже эми азыр уже билип калышты. 2002-жылы баягы 2000 балким 10 жылга чейин маалыматтын аздыгы болуп интернетте канчалык өнүккөн эмес болчу. Ал эми азыр мындай каалоочулар албетте маалыматты алышса болот да. Анан региондордо бул байма-бай эле өнүккөн, э? Жакшы. Аймактар деп калдык. Аймактардагы 11 классты бүтүп аткан окуучулар жалпы тестирлөөдөн өтүү үчүн кайсыл жерлерге барышат? Же болбосо атайын бир жерлерди белгилеп, монча айыл могул жерге келиш керек, могул мектептен өтүш керек деп белгилейсиздер да. Адатта биринчи алгач ошо каттоо мектепте жүргүзүлөт деп айттым, жана райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө. Ал эми тестти тапшырыш үчүн балдар ошо эң эле өздөрү жашаган жерге жакыныраак борборлорго барышат да. Бул балким кичи шаарлар болобу, же область борборлору, же болбосо жана райондордун борборлоруна, же чоңураак бир айылдарга барышы мүмкүн да. Кайсыл мектепте тест өткөрүлөт деп ошол атайын бир мектеп дайындалат, чоңураак мектеп болот адатта. Бул мектептер ошол атайын билим берүү жана илим министрлигинин приказы менен дайындалат. Атайын ошол жерде алдын ала барып аудиторияларды даярдайбыз баардын тең. Демек ошол жакыныраак жерге барып тест тапшырышат да. Демек ар бир жана кабарлоо баракчасы деп атпаймынбы? Ар бир абитуриент өзүнүн кабарлоо баракчасында кайсыл жерге келери, качан келери жазылып турат. Жакшы. Сөзүңүздүн башында айткан элеңиз, былтыркы мурдагы жылкы калып калган баягы мектепти бүткөн окуучулар болсо, абитуриенттер быйыл тапшыра турган болсо, борбордук баягы экзамен тапшыруу билим берүү борборлоруна кайрылсын депчи. Алар өздөрүнүн баягы катталып турган районуна барыш керекпи, же болбосо биздин Бишкектен деле өтө берсе болобу? Бул азыркы учурда алар кайсыл жерде жашайт ошого байланыштуу да. Катталган жана пропискасына, паспорттагы жазылганына байланыштуу эмес. Кайсыл жерге жакыныраак болсо, ошол жака барып. Кайсыл жерде жашап атса азыр. Мисалы үчүн өзү айылдан окууну бүткөн, балким ошол жакта болчу, бирок азыркы учурда Бишкекте иштеп атса, демек Бишкектин бир районунун борборунун барса болот. Негизи эле мындай да, менде бир окуя болгон. Ошол жалпы республикалык тестирлөө мен баргам да, анан барып тест карап отурганда, улуу муундагы эле адамдар отурат да, анан карап коем. Жаңы 11 классты бүткөндөргө окшобойт. Анан ойлоп коем, демек экинчи жогорку билимин алып аткан болуш керек деп ойлоп коем. Анан ошол жогорку билим алууда, мисалы колледжден тышкарыдагы сөзсүз түрдө жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырыш керек деп жатпайбызбы? Ошол жогорку билим, жогорку университетке тапшыргандачы, ал сөзсүз түрдө керек делеби негизи? Балким муну мындай бир аз мындай жөнөкөйрөөк кылып коймокпуз. Кандай деп ойлойсуз? Негизи жалпы республикалык тестти жогорку окуу жайга тапшырыш үчүн ошол сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө керек тесттин жыйынтыгы да. Бул кайсы окутуу формасы болбосун айырмасы жок. Күндүзгү окутуу формасы болобу, бюджеттик болобу, же контракттык болобу, же кечки болобу, же жана заочный деп айтабыз, сырттан окуу бөлүмдөрүнө болобу. Айырмасы жок, баардыгы тең тестти тапшырыш керек да. Демек, бул жерде ар кандай жаш курактагы адамдар болушу мүмкүн да. Анан жаш курагы менен эч качан чектелбейт. Эгерде билими жок болсо, албетте 60 жашта дагы жогорку билим алыш үчүн бара берсе болот. Бирок жана экинчи билим деп атасыз, ошол үчүн жалпы республикалык тесттин тапшыруунун кажети жок. Экинчи билимди алыш үчүн, жогорку билимди алыш үчүн жогорку окуу жайларда экзамендер бар да. Өздөрүнө. Ооба. Демек биринчи билимиң бар, ошонун негизинде барып тапшырып окуй берсең болот. Бирок эгерде сен азыр мисалы үчүн мен өзүм филология адистигинде жогорку билимим бар болсо, бирок мен ушул жашыма карабастан медик болом деп чечсем, медициналык окутууда сырттан окуу бөлүмү жок. Тездетилген окутуу бөлүмдөрү жок да. Ал жака тапшырыш үчүн мен кайрадан жалпы республикалык тестти тапшырып, кайрадан биринчи курстан баштап окушум керек. А башка медициналык адистиктерден башка формаларда бул мүмкүн. Экинчи курстан которулуу деген нерселер бар, ошондуктан бул адистикке жараша болот. Жакшы. Мына ушундай кеп кеңештер айтылат, анан убактыбызды дагы маегибизди жыйынтыктар мезгилге келип калдык, ошон үчүн айта албай калган оюңуз болсо жыйынтыктап айтып, анан кеп кеңешиңизди айтып сөзүбүздү жыйынтыктасак.
Мен алгач эле ушул биздин абитуриенттерге быйыл тапшыра тургандардын баардыгына тең ийгилик каалап кетким келет. Анан ата-энелерге да өзүнчө бир кайрылуу жасагым келет. Балдарыңыздарга ишениңиздер. Балдарга даярданууга шарт түзүңүздөр. Башкача бир жол жоболорун издеп, сатып берет элем, сатып берсе болот экен деп бир жанагы алдамчылар жөнүндө дагы ушундай бир ишенген учурлар бар. Аларга мүмкүнчүлүк түзбөй, атайын ушул колдонмолорду алып, онлайн тестти тапшырып, борборго келип кеңеш алып, атайын ушу балдарга даярдануу үчүн ушул жаңы баштап аткан жолун, турмуш жолуна баштап атышат да, жогорку окуу жайга тапшыруу. Жакшы бир таза нерседен, туура нерседен баштасын деп чакырып кетет элем да. Анан алдамчыларга ишенбегиле деп айтат элем. Биз дагы сиздин сөзүңүзгө кошулалы, чакырыгыңызга кошулалы. Жаркын келечек билимде экенин эч качан унутпайлы, таза жол менен билимге жетүүнүн аракетинде бололу. Жана жалпы биз дагы быйылкы 11 класстарга ийгилик каалайлы, университетке өтө тургандарга. Албетте жалпыңыздар жогорку окуу жайга тапшыруу менен келечекте Кыргызстандын бир жакшы иштерин жасай турган адамдар экендиктериңизди дейли. Өзүңүздөрдүн дагы салымыңыздарды Кыргызстанды өнүктүрүүгө мындай кошосуздар деп терең ишенебиз. Жалпы ошол жакында абитуриент болобуз, же болбосо 11 классты бүтүп, же болбосо экинчи билимимди алам деген бүтүрүүчүлөр болсо дагы сөзсүз түрдө ийгиликтерди каалайбыз. Азыртан тарта даярданып баштаңыздар. Ал эми бүгүн бизде мына ушул багытта тагыраак айтканда жалпы республикалык тестирлөө жөнүндө кеп куруп берген билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун коомчулук менен байланыш боюнча адиси Батыракиева Чынар эжекебиз болду.